негизи көкме кезде үйлөнүп алыш керек экен. Үйлөнүүгө идеальный возраст жок. 25 жаштан кийин, ордун таап калгандан кийин, жашоого болгон максаттарын коюп алгандан кийин үйлөнсө жарашат. Эми динде айтат турмушка кызыңарды эрте бергиле деп, анан эркек балдардын деле жакшы үйлөнгөнү жакшы дейт. Эми кимдир бирөө 18-inde даяр, кимдир бирөө 28-inde дагы даяр эмес дегендей. 25-тен кийин кичине бир аз иштеп, туруп. Мисалы, эки вариант бар экен, анысы да жакшы, мунусу да жакшы деген. Мисалы, жаш кезде эчтеке түшүнбөй турган кезде жана сүйүүнүн жанып күйүп турган кезинде ошого алданып үйлөнүп кетип, кичине кыйынчылыктарга чыдап койсо, ал да сонун нерсе экен. Бирок көбү чыдай албай тилекке каршы ажырашуулар болот да. Мен өзүмдү пример кылсам, мен почти 30та үйлөндүм. Кээ бирөө шартына жараша, кээ бирөө баягы экинчи төгөйүн тапканына жараша. Мен негизи өзүм 20 жашта эле үйлөнөйүн дегем, анан келип почти 30та үйлөнгөм. Деле бул жашка карабайт, анын туруктуулугу